Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 11 мартта Өзбекстан Республикасына мамлекеттик сапар менен жөнөп кетти. Иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле мындан аркы өнүгүүнүн жана натыйжалуу өз ара алака түзүүнүн келечегин талкуулашат. Жогорку кеңеш бүгүн 11 мартта 2 жана 3 окууда жаңы конституция боюнча референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алды. Мыйзам долбоору боюнча референдумду 11 апрелге дайындоо сунушталууда. Бул сунушка 94 депутат макул болсо, 6 депутат каршы болду. Кыргыз Республикасынын чет жакта жашаган жарандары суратып алдыртып алуу автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан социалдык укуктук мүнөздөгү ар түрдүү документтерди сурап ала алышат. Мындай чечим чет жерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына көмөк көрсөтүү максатында кабыл алынды. Бул токтомго ылайык чет жакта жашаган жарандар мамлекеттик органдардан автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу онлайн режимде, ошондой эле альтернативдик ыкма менен социалдык укуктук мүнөздөгү ар түрдүү документтерди сурап алдыртып алуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке киргизүү чет жактагы арыз ээлерине маалыматтарды берүү мөөнөтүн кыскартууга шарт түзөт. Берилген электрондук маалым каттар консулдук кызмат адамынын электрондук колу менен күбөлөндүрүлөт. Анын аныктыгын Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин сайтынан текшерүүгө болот. Бул чечимге премьер-министр кол койду. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күндүн ичинде күчүнө кирет. Республиканын отун, өнөр жай жана кен байлыктары боюнча мамлекеттик комитетинин билдирүүсүндө Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимдерге ылайык 2021 жылы Орусия Кыргызстанга 50 000 тонна мунай, 460 000 тонна бензин, 485 000 тонна дизелдик күйүүчү май, 100 000 тонна учактар үчүн атайын күйүүчү май берет. Жыл жаңыргандан баштап Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы орто эсеп менен 12 сомго кымбаттаган. Муну нефтетрейдерлер дүйнө жүзүндө мунайдын баасы өсүп жатканына байланыштырууда. Күйүүчү май таңкыстыгын алдын алуу үчүн Кыргыз өкмөтү 1 марттан тартып аны ЕЭПтин алкагынан тышкары сатууга убактылуу чектөө киргизген. Кыргызстан жылына 1 200 000 тонна күйүүчү май керектейт. Бир суткада өлкөдө дагы 52 адамдын анализинин жыйынтыгы менен COVID-19 диагнозу тастыкталды. 11 мартка карата өлкө аймагындагы стационарларда 291 бейтап коронавирустан дарыланып жатат. Алардын ичинен 1 адам канагаттандырарлык абалда, 195 адам орто оор, 79 адам оор абалда, 15 адам өтө оор абалда. Амбулатордук дарыланууда 264 бейтап бар. Түп районуна караштуу Кең Суу айылындагы 20 жыл мурунку мектеп бүтүрүүчүлөрү 90 жаштагы апанын үйүн оңдоп беришти. Маареке өткөрүүгө чогулткан акча каражаттарын кайрымдуулукка жумшап, кийинки өсүп келе жаткан муунга өрнөк катары ысырапкорчулукту жоюп, кары адамга жардам кылдык дешет классташтар. 90 жаштагы Канышай апанын жолдошу жана жалгыз уулу эрте каза болуп, келини жана 4 небереси менен калган. Ал 1978 жылы жыгачтан салынган эски үйдө бүгүнкү күнгө чейин күн кечирип келген.